Саламатсыңарбы? Кибер коопсуздук темасына арналган сабактар сериябызды баштайбыз. Алгачкы сабагыбыз маалымат коопсуздугуна арналган. Кибер коопсуздук темасынын эң негизги бөлүгүн түзгөн маалымат коопсуздугу темасы менен бүгүн баштайбыз сабагыбызды. Негизи кибер коопсуздук жана маалымат коопсуздугу эки түшүнүк бири-бирин толуктаган түшүнүк десек дагы болот. Анткени кибер коопсуздуктан биз эми өзгөчө кибер жаатында, кибер платформаларда, санарип платформаларда десек дагы болот. Санарип платформалардагы акыркы мезгилдердеги биздин ушу жетишкендигибиз менен чогуу келип чыккан кандайдыр бир ушул тармакка таандык кемчиликтердин алдын алуу же болбосо эми коопсуздук сөзүнүн негизи керектирген кээ бир факторлорун ишке ашыруу боюнча ошо арналган атайын бир тематика десек болот. Сиздер дагы эми күнүмдүк жашооңуздарда байкасаңыздар керек, акыркы мезгилдерде абдан актуалдуу бир темага айланып келе жатат. Эмнеге актуалдуу экенин жана бул теманын ичинде негизги биздин маани бере турчу блоктор кайсыл экенин ошолорго бүгүнкү сабагыбызда токтолгонго аракет кылабыз. Бирок адегенде албетте маалымат коопсуздугу өзү эки сөздөн турат. Information жана security. Негизи ушул экөөнүн дагы аныктамасын кайра эсибиздерге сала кетелик. Эми information деген бул жакта биз кыргыз тилинде эми маалымат деп датаны дагы маалымат катары которуп жүрөбүз. Бирок бул жакта өзгөчө information деген бул датанын бир аз дагы тереңирээк бир түшүнүгү десек болот. Анткени дата жалгыз гана компьютердин ичинде сакталган иретсиз бир маалымат болсо, information болсо кандайдыр бир натыйжага бизди жеткире турчу маалыматтын түрү. Андыктан information негизи датанын бир үстүндө турат десек болот, бир үстүңкү жогорураак деңгээлге ээ. Маалымат деп дагы биз кыргыз тилинде которуп жүрөбүз. Маалымат, андан кийин экинчи сөз болсо security, ошол маалыматтын коопсуздугу. Адегенде албетте маалымат эмне экенин, андан кийин коопсуздук окуялары же болбосо коопсуздук эмне үчүн керек экенин ошол эки негизги блокко же болбосо эки түшүнүккө токтолгонго аракет кылабыз бүгүнкү сабагыбызда. Бир алдыңкы темаларда десек туурараак болот. Маалымат илимине арналган сабактар сериясында өзгөчө маалыматты сүрөттөп жатып, маалымат бул бир товар деген бир жыйынтык чыгардык элек. Товар дегенибиз эми азыркы учурда биздин күнүмдүк жашоодо товар дегенде эсиңиздерге эмне келсе, бул эми дүкөндө сатылабы же болбосо сиздин эле азыркы чөйрөңүздө сиздин жашооңузду жакшырткан же күнүмдүк жашоодо сиз колдонгон анын акча менен сатып алынган кандайдыр бир буюмдарды товар дейбиз. Андыктан маалыматты товар дегенибиздин себеби маалымат акыркы мезгилдерде кадимки биз көнгөн физикалык товардарды эле кандайдыр бир каражат көлөмүнө же болбосо баасы бар. Маалыматтын ошол маалыматка кандайдыр бир көлөмдө акча төлөөгө даяр болгон компаниялар же болбосо тараптар бар десек болот. Андыктан бул маалыматтын бир жерде биз дагы күнүмдүк жашообузда өзүбүзгө баалуу буюмдарды кандай коопсуздугун камсыз кылсак, сизге таандык мисалы каражат болобу, көлөмдүү каражат болгондо мунун эми коопсуздугун камсыздоо өзүнчө бир маселе болот. Мисалы бул жакта иллюстрацияда көрсөтүлгөндөй ошол каражатты сакташ үчүн сейф алабыз, же болбосо банкка салганда дагы аны ошол жакта коопсуз туруусун камсыз кылабыз. Кандайдыр бирөөлөрдүн ошол маалыматка канча көлөмдө акча бар экенин ал жакта же болбосо эми акча деле болушу эмес, сизге баалуулугу болгон кандайдыр бир буюм десек да болот. Сиз үчүн баалуу болгон буюмдун коопсуздугун канчалык сактасак дагы ошондой эле акыркы мезгилдерде маалыматтын дагы
коопсуздугун камсыз кылуу акыркы трендтерден десек болот. Бунун эми негизги себептеринен бирөө акыркы биздин бир 50-60 же 70 жылдын тегерегиндеги ушул маалымат тармагында бизге таандык болгон кубулуштардын, көрүнүштөрдүн же болбосо биз колдонгон буюмдардын ушу кибернетика жагында же болбосо маалымат иштетүү жагында колдонуп келген, бул жакта сиз иллюстрацияда көргөн бул компьютерлер, эми компьютерден тышкары дагы албетте маалыматты иштетүү боюнча ар кандай жабдыктарыбыз бар, бирок компьютердин эволюциясын бул жакта көрүп турасыздар. Эң жөнөкөй 1940-50 жылдары колдонуп башталган компьютер 70 жылдары персоналдык компьютерге айланат, андан кийин акыркы ушул үлгүдөгү компьютерге жеткенге чейин эми ушул эволюция жолунда албетте маалыматты иштетүү жана маалыматтын коопсуздугун сактоосу дагы маалыматтын коопсуздугун көзөмөлдөө же болбосо камсыз кылуу иштери дагы ушуга карата компьютер кандай эволюция болсо ошол иш дагы өзүнчө бир эволюция этаптарынан өттү. Анткени маалыматты сактоо, маалыматты иштетүү жана маалыматты бир чекиттен бир четке жеткизүү сымал маанилүү 3 фактор дедик элек. Мындан алдыңкы сабактар серияларында ошо азыркы учурда бизде маалыматка таандык негизги 3 фактор ошо биздин эми адам заты катары өзгөчө кибернетика дооруна санарип доорго киргениңизге себепкер болгон ушул 3 фактор. Албетте ушул 3 фактор дагы маалыматтын коопсуздугуна болгон мамилебизди дагы бир ичинде бир төңкөрүш жасады десек да болот, революция болду. Анткени азыркы учурда көлөмдүү маалыматты иштетип жатабыз, көлөмдүү маалыматты бир жерде сактап жатабыз жана ошол маалыматты бир чекиттен бир чекитке жеткизип жатабыз. Ал болсо өзгөчө интернет аркылуу ишке ашырылып жатат. Акыркы мезгилдерде интернет биздин жашоодо эми экономикабыздын, негизи эле жашоо турмушубуздун маанилүү бир бөлүмүнө айланды десек болот. Ошон үчүн өзгөчө маалымат коопсуздугу, кибер безопасность, кибер коопсуздук темаларына интернет өзгөчө бир орунга ээ десек да болот. Анткени ошол интернет аркылуу бул тема, анткени интернет аркылуу элдер бири-бирине ушул маалыматка жеткенге, ушул маалыматты колдонгонго мүмкүнчүлүгү болуп жаткан соң, андыктан биздерге ушул эбегейсиз бир маалымат талаасы ачылып жатат. Анан ошол жерде албетте кандайдыр бир коркунучтар же болбосо жаман ниеттүү адамдар да пайда болууда. Ошолор менен күрөшүү жаатында ар кандай иштер жүргүзүү, маалыматыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу ушул биздин ушул сабактар сериябызга арналат. Дүйнөдө интернет колдонуучулардын санына токтоло кетелик. Бул жакта сиздер менен бөлүшүп жатканымдын себеби маалымат коопсуздугу темасына албетте түздөн түз байланыштуу. Анткени күн өткөн сайын сиздер дагы бул графикада байкасаңыздар болот. 2012 жылы 2,2ге жакын бир 2,2 миллиардка жакын бир интернет колдонуучусу болсо дүйнөдө, азыркы учурда 5 миллиардка жакындап калды. Анан бул графикадан да балким дыккат менен окусаңыздар солдон оңго жыл сайын орточо эсеп менен бир 10% көтөрүлүш болуп жатат. Көтөрүлүш дегеним өнүгүү 2 жыл сайын орточо эсеп менен 10% кошулуп жатат десек болот колдонуучулардын саны. Албетте 6 миллиард, 5 миллиардка жакын колдонуучусу болгон бир талаада же болбосо бир дүйнөдө десек болот. Анткени интернет да өзүнө бир таандык бир дүйнө десек болот. Ошол бул Hootsuite деген жыл сайын ушул сымал статистикаларды жүргүзүп жаткан бир компания. Ушул январь 2022 жылы чыгарган эң эле актуалдуу статистикалардан бирөө. Азыркы учурда дүйнөдө 5 миллиардка жакын адам интернетке байланган. Башкача айтканда күнүмдүк маалымат алышын беришин ушул интернет аркылуу жүргүзүп жатат. Жыл өткөн сайын албетте бул сан өнүгүп жатат. Ошол эле графиканы улай интернетти колдонуунун кээ бир фактыларына токтололук. Ошондо
азыркы учурда дүйнөдөгү калктын дээрлик 63% интернетке байланган учуру. Бул эми 3 кишиден 2 киши интернетке байланган дегенди түшүндүрөт. Анан жыл сайын орточо эсеп менен 200 миллионго жакын киши интернетке кошулуп жатат. Анан дагы бир кызыктуу факты, күнүмдүк орточо ар бир колдонуучу интернетте 6-7 саатка жакын убакыт коротот деген бир статистика көргөзүп жатат. Демек биз жашообуздун маанилүү бир бөлүгүн интернет айдыңында, интернет дүйнөсүндө өткөрөт экенбиз. Андыктан ошол жакта биздин жүрүм турумубуз бизге кандайдыр бир коопсуздук маселелерини жаратышы абдан чоң ыктымал. Андыктан ошол темаларды, ошол коопсуздукту камсыз кылуу жаатында кандай иштер жүргүзүлүп жатат, кандай техникалар, технологиялар ишке ашырылып жатат, ошо биздин бул сабактарыбыз, сериябыздын негизги темалары. Анан дагы бир кызыктуу факты, азыркы учурда интернеттин негизги колдонуучулары ошо 92,1% мобилдик телефондор аркылуу интернет колдонуучулары деп статистика бөлүнүп жатат. Бул дагы маанилүү бир көрсөткүч. Анткени биз дагы мындан кийин коопсуздук маселелеринде өзгөчө кайсыл технологияларга маани беришибиз керек экен. Эгерде келечекте бул жаатта, эгерде сиздер бир адис болом десеңиз же бул өзгөчө кибер коопсуздук маселелеринде өзүңүздөргө бир изилдөө темаларын таап ушул жакта изилдөө жүргүзөм десеңиздер, ушул графикалар сиздерге бир багыт берүү максатында маанилүү деп эсептейм. Анда уланталык, бирок улантуудан алдын ошол эле теманы улай дагы бир көрсөткүчкө токтоло кетелик. Интернет аркылуу өткөн маалыматтын көлөмү 2002 жылы 1 секундада 100 гигабайттын тегерегинде бир маалымат өтсө, акыркы ошо 22 жылы ошондо 20 жылдыктын аралыгында орточо эсеп менен 15.000 эсе көбөйүптүрбүз. Ошондо 150.700 гигабайт 1 секунддун ичинде маалымат интернет аркылуу өтөт. Жана бул эмнени алып келип атат? Ошондо маалымат бир товар деген түшүнүккө баштадык элек. Ага дегенде сабагыбызды эсиңиздерде болсо, ошол маалымат товар экенин бул жакта Джон Чемберс деген Cisco, атактуу Cisco, өзгөчө маалымат коопсуздугу жаатында иштеген компания, эң чоң компаниялардан, бул жаатта программалык аппараттарды, жабдыктарды өндүргөн жана программалык камсыздоолорду дагы өндүргөн Cisco компаниясынын башкы директору интернет келе жаткан декадада $19 триллион экономикалык баалуулук жаратат деп бир прогноз жүргүзгөн. Бул 2014 жылы. Ошондо чынында эле ушул акыркы 10 жылдын аралыгын эсептеп көрсөк, интернеттин экономикага болгон таасирин бул жактан көрүп турасыздар. Андыктан акча болгон жерде сөзсүз түрдө бул билесиздер, акча болгон жерде алдамчылык болот, акча болгон жерде сөзсүз түрдө ниети жаман адамдар болот, ниети жаман жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Андыктан ушул жаатта коопсуздук маселелери акыркы мезгилдерде интернет айдыңында, кибер айдыңында, санарип дүйнөдө ошо санарип коопсуздук, кибер коопсуздук маселеси абдан актуалдуу болуп жатат. Эми коопсуздукту камсыздоодо эки негизги блок бар. Бул албетте ошол бизге таандык программалык камсыздоолорду же болбосо ушул биз маалымат алып берип жаткан программалык аппараттар, программалык камсыздоолор, ошолордун тыгыз, эч катаасыз, дайым биз каалаган учурда иштөөсүн камсыз кылуу же болбосо бузулушун алдын алуу десек да болот. Бул өзгөчө коопсуздукту камсыздоонун бир бөлүгү болуп саналат. Андан тышкары албетте ошонун ичинде сакталган маалыматтын бизге жалгыз гана окууга, ошол маалыматты алууга укугу болгон адамдар тарабынан гана көрүлүүсү, алынуусу, ага укугу болбогон адамдардын, бейтааныш адамдардын бул маалыматка жетүүсүнө тоскоолдук жаратуу дагы ушул коопсуздукту камсыздоонун эки негизги блогу болуп саналат. Ошондо бир техникалык жагдай бар дедик, аппараттар, ошол маалыматты сактоосун камсыз кылган аппараттардын иштөөсүн камсыз кылуу жана ичинде сакталган маалыматты коопсуздугун камсыз кылуу. Ошондо маалыматтын камын көрүүдө өзгөчө маалыматтын башкалар тарабынан уурдалуусун же болбосо
улуксаатсыз алынуусун колдонулуусун десек дагы болот. Ошо алдын алуу жаатында иштер жүргүзүлөт. Ошол маалымат коопсуздугунда анан негизги 3 принципке токтолушат адистер. Бул эми эл аралык деңгээлде кабыл алынган 3 негизги принцип десек болот. Ошондо CIA деп койсок болот. Англис тилиндеги аталыштарынын башкы тамгаларын алсак, конфиденциалдык, confidentiality, бүтүндүк, integrity жана жеткиликтүүлүк. Ушул негизги 3 блоктон турган, 3 негизги принциптен турган маалыматтын коопсуздугун камсыз кылуу иштери жүргүзүлөт десек да болот. Анда конфиденциалдуулукка бир аз токтололук. Мындай аныктама беришиптир. Маалыматка жетүүнү чектеген эрежелерди аныктайт конфиденциалдуулук. Ошондо кандайдыр бир документтер менен бекиткен бул маалыматка ушул кишилер жете алат, бул кишилер жетпеш керек деген кандайдыр бир эрежелер топтомун өзүнө камтыган бир принцип. Конфиденциалдуулук кибер чалуулар жана хакерлер тарабынан купуя маалыматка кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөө үчүн чараларды камтыйт. Көбүн эсе конфиденциалдык бул албетте программалык камсыздоолор, программалык аппараттардын ичиндеги кандайдыр өзгөчөлүктөр менен дагы буга өзүнчө сабактарыбызга арналган аутентификация, авторизация, лог жүргүзүү, журнал жүргүзүү иштери, буларды дагы кийинчерээк терең токтолобуз. Бул жакта негизги ошо принцип, конфиденциалдуулук принципи бизге эмнени алып берет, ошого токтололук дедик. Экинчи принципибиз бул бүтүндүк. Маалыматтын убакыт аралыгында, белгилүү бир убакыт аралыгында өзгөчө ыраттуулугун, тактыгын жана бүтүндүгүн камсыз кылуу, анткени ошол убакыт аралыгында бузулуп кетпешин, же болбосо жоголуп кетпешин, өчүрүлүп калбасын, ошолордун камын көрүү. Ошондо маалыматтын транзит учурунда, транзит дегенибиз бир чекиттен башка бир чекитке жиберилип жаткан учурда өзгөртүлүп кетпесин, өчүрүлбөсүн, же кандайдыр бир кишилер тарабынан, бизге бейтааныш кишилер тарабынан мыйзамсыз окулбашын камсыз кылуу, ошо бүтүндүк, маалыматтын бүтүндүгүн камсыз кылган принцип. Үчүнчү принципибиз болсо өзгөчө эки принципти, мындан алдыңкы эки принципти толуктаган принцип десек болот. Аппараттык камсыздоо, программалык камсыздоо, тармактар, түзмөктөр жана коопсуздук жабдуулар сыяктуу бардык зарыл компоненттердин туура иштөөсүн камсыз кылат. Башкача айтканда, маалыматтын укугу болгондорго ар дайым жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Мындан алдыңкы слайдтарда токтодук элек, маалыматтын камын көрүү, же болбосо ошол маалыматты иштетүүчү аппараттардын да камын көрүү, жеткиликтүүлүк, availability дейбиз. Буга өзгөчө мисалы азыр сиз сизге келген электрондук катты текшерем деп телефонуңузду алганда биринчи ирет телефонуңуз иштеш керек. Телефонуңуз серверге байланып жатканда ошол интернет аркылуу байланып жатасыз, интернетиңиз иштеш керек. Интернетиңиз туура IP адрести таап, сиздин ушу серверге байланып, сизге таандык атыңыз жана сыр сөзүңүз менен ошол аккаунтка кирип, сизге таандык электрондук каттарды алып келиш үчүн ал жактагы сервер дагы дайым сизге жеткиликтүү болуп туруш керек. Ошон үчүн сиз электрондук катты окуш үчүн сиздерде байкагандай бир канча аппарат, бир канча программалык камсыздоо бардыгы кемчиликсиз иштеш керек. Жалгыз гана кемчиликсиз иштеген учурларда сиз ушул сизге таандык маалыматка, сизге келген электрондук каттарга, төлөмдөрүңүзгө, негизи эле интернет жаатында жүргүзгөн бардык иштериңиздерге кандайдыр бир ошол иштериңиздерди жүргүзсөңүз болот, ошонун камын көрөт десек болот. Ошол бардык тармактардын, бардык аппараттардын ишин камсыз кылуу ошо кибер коопсуздук темасынын дагы бир бөлүгү болуп саналат. Ошондо кайрадан эсиңиздерге сала кетейин, негизги 3 принцип дедик элек. Конфиденциалдуулук, ошол маалыматка жеткенге кимдер укуктуу, кимдер укуктуу эмес сымал эрежелерди камтыган бир бөлүк. Бүтүндүк дедик, integrity, маалыматтын ошол эле жерде сакталган учурунда, же болбосо бир чекиттен бир чекитке жеткирилип жаткан учурунда кемчиликсиз, туруктуу болсун камсыз кылуу.
өчүрүлүп кетпешин, же болбосо ичиндеги бир маалыматтын башка бирөөлөр тарабынан окулбасын, же болбосо бир кандайдыр бир ортодо бир өчүп калбасын, же болбосо бир нерсеси кем болуп калбасын, камсыз кылуу десек дагы болот. Ушул 3 принциптин негизинде анда темабыздын бир жыйынтыгына чыгалы. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.